Кристиан Принстин дагы бир мусулман менен болгон дебатына көңүл бурсак, аны YouTube'да ачып могул сөздү жазсаңар англисче. Why Muslims do the ablution? Эмне себептен мусулмандар даарат алышат деген дебат. Азыр ушуну ачып көрсөк, мен англисчеден которуп берейин. Анда мындай дейт. Кристиан Принс мусулманга мындай деген суроо берип атат. Say somebody is filthy. You Muslim, you do ablution, correct? Yes, Okay. Why you do ablution? to wash ourselves from spiritual impurity. Okay. How you do that? We wash ourselves with water, Okay. And the purpose is to be what? To be cleaner, right? clean physically and spiritually. Exactly. Кристиан Принс мусулманга мындай суроо берип атат. Эмне себептен силер даарат аласыңар? Десе, мусулман жооп берип атат. Биз рухубузду жана денебизди таза кармаш үчүн ушундай суу менен даарат алып жуунуп турабыз дейт. Анда дагы мындай деген суроо берип атат мусулманга. So, do you like to jump in the water, have dead dogs in it to do ablution? No, of course not. What a Иттин өлүгүн ыргытып ийген бир кудуктан суу алып ошого жуунуп даарат аласыңарбы? Десе, мусулман жок, андай сууга жуунбайбыз дейт. about if there is some blood and rags of of women period? No, of course. No. Ал эми аялдар менструациясына колдонгон чүпүрөктү ыргытып ийген суудан алып жуунасыңарбы? Десе, жок дейт. And what about there is garbage in it? No. No. Ал эми башка мусорларды ыргытып ийген суудан алып даарат аласыңарбы? Десе, жок, андай сууга жуунбайбыз дейт. Why no? What is the reason? It's dirty. So it's filthy, right? Okay. Эмнеге андай сууга жуунбайсың десе, анткени ал суу кирде. Ошондуктан жуунбайбыз дейт. So how you explain to me that your prophet he was doing that? Can I see the? Is it hadith? Is it? Yeah, this is the Анда сенин пайгамбарың так ошондой сууга жуунган турбайбы? Анан ага кандай карайсың десе, мага ошол хадисти көргөзчү дейт. Анан Кристиан Принс ал мусулманга хадисти көргөзүп атат. Силердин угуп атканда адамдардын кээ биринде дагы ушундай күнөм саноо пайда болушу мүмкүн. Мухаммед эч качан андай сууга жуунбайт болчу деген. Анда эмесе биз дагы ошол Мухаммед ошондой сууга жуунгандыгы жөнүндө баяндап берген хадисти ачып көрсөк. Ал мына Сунан Аби Дауд китеби 67 номер менен чыккан хадис. Бул мусулмандардын өздөрүнүн сайты мына sunna.com. Сунни мусулмандардын өздөрүнүн хадистери. Аны биз азыр жакындатып окуп көрөлүк. Мына Сунна Аби Дауд 67 хадис. Анда мындай дейт. Я слышал, что люди спросили пророка Аллаха: вам приносят воду из колодца Будды. Это колодец, в который сбрасывают дохлых собак, менструальную одежду и экскременты людей. Аллахтын элчисине адамдар келип сураптыр. Сага Будда деген кудуктан суу алып келип берип атат. Сен даарат алып аткан суу ошол суу кудуктан. Ал эми ал кудукка болсо иттин өлүктөрүн, аялдар менструациясына колдонгон чөпүрөк сапырак жана адамдардын экскременттерин ыргытат дейт. Экскремент деп адамдын денеси иштеп чыккандан кийин бөлүп чыгарган заң, заара, кусунду жана башка нерселерди айтат. Ушулардын баарысын ошол жака ыргытат жанагы Будда деген кудукка. Анан сен ошондон алып сууну даарат алып атасың. Кандай дейсиң десе, анда Аллахтын элчиси мындай деп жооп берип атат. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил: воистину вода чиста и ничем не осквернена. Суу таза, эч нерсе менен булганган эмес деп
ошол сууга жуунчу дейт. Анын сахабалары ойлосо керек, ал кудук балким тереңдир, ошондуктан анча киреместир деп, анан ошол кудукту карап жүргөн адамдан сурашыптыр. Абу Дауд сказал, что я слышал Кутейбу Саид сказал, я спросил человека, ответственного за колодец Будды, о глубине колодца. Он ответил, в лучшем случае вода достигает лобка. Тогда я спросил, куда он попадает, когда его уровень падает. Он ответил, ниже интимной части тела. Суунун тереңдиги канчалык десе, суу кыйын көтөрүлгөндө адам бою болот дейт. Адамдын чекесинен келет экен. Ылдый түшүп кеткенде адамдын интимный жактарынан ылдыйраак дейт. Башкача айтканда тизесинен, адамдын тизесинен кичине эле өйдөрөөк көтөрүлөт экен суунун деңгээли кудуктагы. Андан ары Абу Дауд сказал, я измерил ширину колодца Будда своей простыней, которую натянул на него. Я их измерял рукой, он измеряется 6 локтями в ширину дейт. Анан Абу Дауд барып баягы кудукту узун туурасын өлчөсө 6 чыканак экен дейт. Чыканак деген, эгер бир чыканакты 50 сантиметр деп эсептесек, орто эсеп менен, ошондо кудуктун узун туурасы 3 метр болгон. Тереңдиги адамдын тизесинен эле биртке көтөрүлөт суу толгондо. Кыйын толсо адам бою дейт. Анын ичине иттин өлүгүн, аялдар менструациясына колдонгон чүпүрөк сапырак, ал эле эмес адамдардын экскременттери үстүндө калкып жүрөт, ыргытып ийген, төккөн ошол жака. Анан ошол суудан алып келип Мухаммедке даарат алганга берчү экен. Мухаммед ошо менен такай даарат алчу дейт. Ал эми даарат алганда бутун эле жуубайт, андан өйдөрөөк жагында жууйт. Анан барып колунда жууйт, чыканагына чейин. Анан барып бет башын мойнунан бери жууйт. Башына масык тартат. Мурдуна 3 жолу суу алып, аркы каңылжарына чейин чайкайт. Мурду эле эмес, оосун толтура суу алып, аркы тамагына чейин каркыратып чайкайт. Бир эле эмес 3 жолу. Анан ушундай суудан алып келип Мухаммед даарат алып турчу дейт. Эми кудук терең болгондур балким деп аны сахабалары барып караса, болгону адамдын тизесинен биртке көтөрүлгөн суу дейт. Ичине болсо таштандылар, жаман нерселердин баарысын ичине ыргытып ичкен. Анан Мухаммед ошондон жугунчу дейт. Андан ары окусак мындай дейт. Затем я спросил человека, открывшего мне дверь сада и впустившего меня туда, изменилось ли состояние этого колодца по сравнению с тем, каким оно было изначально? Он ответил, нет, я увидел, что цвет воды в этом колодце изменился. Андан ары Абу Дауд сураптыр. Ой, суу кичине тазарып калдыбы? Акыбал өзгөрдүбү десе, анда кудукту кайтарган адам айтып атат, жок, анын өңү эле өзгөрүп кетти деп. Эми элестетип көргүлө, кудуктун узун туурасы 3 метр болсо, тереңдиги адамдын тизесинен биртке көтөрүлсө, анын ичине иттин өлүгү, аялдар менструациясына колдонгон чүпүрөк сапырак, адамдын экскременттерин төксө ошол жака алып барып, анан суунун өңү кандай болуп өзгөрөт. Ошол суудан Мухаммед алып, оосу башын чайкап, бет башын жууп, даарат алчу дейт. Ага алып келип туруп, сага ушул Будда деген кудуктан алып келип атат, анын ичине жанагындай нерсенин баарын ыргытат, төгөт десе, жок, суу таса деп ошого жууна берчү дейт. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, акыл эси ордунда адам ушундай кылабы?
ошондой кудуктан суу алып келип берсе жуунабы? А Мухаммед болсо жуунуп атат, суу таза деп. Эми Мухаммедти мындай эле коелук. Анын саабалары жанында жүргөн. Алардын акыл эси ордунда болсо, биздин пайгамбарыбыз мындай жерден жуунуп атканын эч кимге айтпайлык, киши укпасынга түгүн антпесе исламдан баары качып кетпесин. Пайгамбарыбыздын мээси айнып калган турбайбы? Демек да, акыл эси ордунда болсо. Алар болсо тескерисинче бул хадистерин кылымдар бою сактап, анан эми бакыр айтып минтип интернетке чыгарып койгон. Биздин пайгамбар ушундай кудуктан суу алып, такай оосу мурдун чайкап, даарат алып турчу. А тургай узун туурасын дагы, тереңдигин дагы өлчөп келип, мына кудук ушундай болгон. Анын ичине болсо иттин өлүгүн, аялдар менструациясына колдонгон чүпүрөк, сапырак, адамдардын экскременттери үстүндө калкып жүрчү. Анан ошондон алып пайгамбарыбыз жуунуп турчу деп жазып койгон. Аны өзүңөр мына интернетти ачып алып туруп, sunna.com'ду ачып, Sunna Abi Dawud 67 номурдагы хадисти ачсаңар жазылып турат мына. Аны Google'га орусча которуп бер десеңер, которуп берет. Мусулмандар даарат алабыз десе эле, Мухаммедтин ушул Будда деген кудуктан суу алып, оосу мурдун чайкап даарат алганы эсиңе түшөт.